Болдур Ньюс маалымат программасы, студияда мен Арзымат Аланов. Саламатсыздар, балдыда күндүн негизги окуялары. Жалалабадда жасалма ПЦР тесттерди даярдаган схема аныкталды. Кылмыш жаза кодексинин 379 беренесинин 1-бөлүмү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Өз уулдарынан ажыраган өзгөндүктөр кайрадан кайрылышты. Алар күч органдарына жана сот кызматкерлерине нааразы. Mana detaylarchalar chiqdi, mana kelgan. Полный детайларчалар qachon nima qilib сөйлөшкөн? Bular 11-ден башта izlashga булап калган. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарынын вице-мэри Азат Узаковду кармады. Аткаминер социалдык объектилерди курууда акча каражатын уурдоо боюнча айыпталууда. Биз школ боюнча алалы дегенбизди. Ким бар? Өзбекстан Ош шаарына кут тарагынын көчөттөрүн белек кылды. Көчөттөр бүгүн Достук өткөрмө бекетинен жүк ташуучу унаа менен шаарга келип түштү. Жалалабад шаарындагы Медикана плюс диагностикалык лабораториясынын QR коддору менен жыйынтыгы таза чыккан ПЦР анализдеринин жасалма электрондук сертификаттарын даярдагандар аныкталды. Аталган лабораториянын өкүлдөрү авиакассада иштегендер менен алдын ала сүйлөшүп алып, Кыргызстандын чегинен тышкары жүргөн жарандарга жасалма ПЦР анализдерин сатып жүрүшкөн. Тесттин бланкасы 1100 сомдон 1600 сомго чейин болгон. Жарандар тест тапшырбай эле Медикана плюс лабораториясынын башкы кеңсесинин кызматкери жаранга WhatsApp мессенджер аркылуу жарандардын паспортторунун көчүрмөлөрүн берип турган. Ушундай эле схема Базаркоргон районунун Базаркоргон шаарында да аныкталган. Лабораториянын жергиликтүү филиалынын медайымы ПЦР тесттерин жүргүзүп, Финка Элсом төлөм системасынын терминалдары аркылуу Медикана плюс компаниясынын башкы кеңсесине акча каражаттарын которгон. Ошто сот кызматкерлерине мыйзамсыз камоо боюнча иш козголду. Ош облусунун прокуратурасында кылмыш жаза кодексинин 191 беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы маалымдады. Ош облустук сотунун жооптуу кызматкерлеринин мыйзамсыз жана негизсиз аракеттеринен улам Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 59 беренесинин талабы одоно бузулуп, бир адам 4 күн мыйзамсыз камакта кармалган деп айтылат маалыматта. Башкы көзөмөл органы кармалган адам эмнеге шектелгени боюнча маалымат берген жок. Ош облустук соты прокуратуранын айыптоосуна жооп берелик. Баш мыйзамдын 59 беренесине ылайык соттун чечимисиз 48 сааттан ашык мөөнөткө кармоого тыюу салынат. Бул берененин жоболору бузулган учурда кармалган жаран компенсация төлөтүп алууга укугу бар. Негизсиз кармоо же камакка алуу аныкталган учурда кызмат адамдары жоопкерчиликке тартылышы керек. Өз уулдарынан ажыраган Өзгөн шаарынын тургундары 3-чү ирет маалымат жыйын беришти. Алар күч органдарына жана сот кызматкерлерине нааразы. Эскертсек, өткөн жылы ок атуучу куралдан 2 жаран каза болгон. Окуя тергөөчүлөр тарабынан дыккат иликтенген жок деген нааразы ойдо отурушат. Кылмышка катыштыгы бар делип кармалган бир гана жаран бар экендигин айтып калгандары чет өлкөгө качып чыгып кеткендигин билдиришүүдө. Маалымат жыйынга чогулган бул жарандар 3-чү ирет акыйкаттуулук талап кылып чыгышты. Алар өткөн жылдын март айында киши колдуу болуп, мылтыктын огунан каза болгондордун жакындары 1 жыл аралыгында укук коргоо органдары кылмышты иликтеген тергөөчүлөрдүн ишине канааттанбай келишет. Бул аралыкта кылмыштын айрым жагдайлары ачылбай жабылып жатканын айтып даттанышууда. Тергөө тагы жакшы жүрбөгөн. Тергөө бу тергөөдө өзгөндө болду тергөө. Мана ананки биз мана адвокатыбыз болуп, адвокатыбыз ошо котордук мына немени тергөөдө. Буну которсак бар бир темада bu tergövde, mesela şu özgöndeki tergövçü жазган söz, buna boştağınken bir kıl çıkıp atadı. Bularda bir özgörüş yok. Bu vadiyetel, bu bitti şu vadiyeli karmalgan. Buna gazı şekliyler biz ayet berip atağız. Buna nimelerge bardığın tergövçülerge. Biri tergö kılıp bir şekliler çakıran yok. Buna Aybek degen var, Uluk Şeytan degen var, bu Suhbat degen var, kasap. Bu yana bir Alişe degen çıkıp atadı. Mana detaylarchalar çıktı buna kelgen. Полный детайларчалар qachon nima qilib сөйлөшкөн? Bular 11-ден башта izlashga булап калган, пайлаган булар. Окуя өткөн жылдын март айында орун алган. Ошентип жакындарын жоготкондор өлкөдө акыйкаттуулук орнойт деген сөзгө ишенбей келишет. Күч органдарынын бул аракети өлкөдөгү мыйзамдуулукту жана тартипти орнотуунун ордуна кылмыш кылган жарандардын жоопкерчиликтен олуктатып, аларга издөө жарыяланбай, эркин гана чет өлкөдө жүргөндүгүн өкүндүрөөрүн айтчууда. Ал аралыкта кылмышка байланыштуу жана окуяга далил катары алынган автоунаада кармалып турган жайдан оңдоп түзөө үчүн алынганына нааразы. Anık ele görünüp turат da, targoli dongul oynaşkanda bul delan için onu sıyamalıp jebirgen başında жазганы. Şu özgönden buzulganda bul. O yerden javuşkan. Biri Aybek degen bir nersesi var eken, o rolda bolgan, bargan eken, o atışka katışkan eken, ol bolsa delede jok. Qanday degeni bul.
Бул акыйкат болуш керек да. Буну табыш керек. Бир мындай мамлекетте мисалдан мен мына ушу мыйзамга моюн эгип келип мында акыйкатты айтып атам. Мен акыйкат чыгарып бергиле. Мени балам эч кайерге катышпаса, буга бир тиешеси болбосо жөндөн жөн келип эле паланча экен, пистанча экен деп сулучаныга чоңойтуп койгоным жок да. Бир эле уулум бар, 2 кызым бар. Мени бага турган, карай турган бир баламы жок кылып койт да. Мен азыр агар ушу мамлекеттин мыйзамы боюнча чечилбей турган болсо, мен самосуд кылам өзүм. Барып самосуд кылам. 5-6тасыны мен жөн койбойм. Бул убакка чейин тергөө амалдары жыйынтыкталып, иш Өзгөн райондук сотунда каралган. Кылмышка катышкан бир жаран кармалып, ага райондук сот 15 жыл жаза өтөө чечимин чыгарган. Бирок жабыр тарткан тарап бул чечимге макул эмес. Анткени алар бир нече фактыларды келтирип, айрым жагдайлар эске алынбаганын, кылмыш кылган жаранды өмүр бою эркинен ажыратуусу керек деген талап менен Ош облустук сотуна кайрадан даттанышкан. 15 жыл беріп атат. Біз білгенбіз бұл өкімді, что 15 жыл шыққанын біз білгенбіз заранее. 2 жолы біз отвод бергенбіз. Біз официально отвод бергенбіз Шаматовқа, что бұл өзін ақшаны алып қойғаны біз официально мына 2 өтініш бар бізде мына материалдарда. Бирок буга карабай 15 жыл беріп атат. Ладно, хорошо. Эми областная инстанция бар, эми барыбызга Кудай бар. Эми Ош область кандай чечет биз билбейбиз. Ош облустук ички иштер башкармалыгы окуя дыкат иликтөөдөн өткөндүгүн, тергөө амалдары толук кандуу жүрүп, кылмышка тиешеси бар деп айтылган жарандар издөөдө экендигин кошумчалашууда. Ал эми окуяга тиешеси бар жаранды чет өлкөдөн алып келүү жагы да каралган дешти. Ал эми азыр бул экинчи жаран бул издөөдө жүрөт. Бул боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кылмыш иликтөө кызматы тарабынан ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул эми биринчи Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүндө катталган. Ал эми тергөөгө ишенбөчүлүк келтиргенден кийин Ош облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Ал эми эгерде тергөө кызматкерлерине ишенбөчүлүк келтирбеген болсо, кайрадан арызданса болот. Эскерте турган болсок, өткөн жылдын 19 март күнү Өзгөн шаарына каргашалуу окуя орун алып, белгисиз жарандар тарабынан ок атуучу куралдан 31 жаштагы жана 21 жаштагы жарандар курман болушкан. Бул иш-аракет милиция кызматкерлеринин териштирүүсүнө алынып, иш сотко өткөрүлүп берилген. Таткашабдан Адилет Нышанбаев, Нурньюз. Соттор объективдүү, реальный өкүмдү чыгарып берсе, биз ошо суранабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкек шаарынын вице-мэр Азат Узаковду кармады. Атайын кызматынын маалымат борбору тараткан маалыматка ылайык вице-мэр социалдык объектилерди курууда акча каражатын нурдоо боюнча кармалган. Маалыматта вице-мэр менен кошо ГПС жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору, мамлекеттик курулуш агенттигинин туракчы жана курулуш башкармалыгынын башчысы кармалып, коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бишкек шаарынын вице-мэри Азат Узаков коррупцияга шектелип кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат борбору билдирди. Маалым болгондой, вице-мэр өкмөттүн аппаратында курулуш, транспорт жана коммуникациялар бөлүмүнүн башчысы болуп турганда, Чүйдүн Койташ айылындагы Каракеев мектебин салган ЖЧК менен сүйлөшүп, бөлүнгөн каражатты өнөп турган. Натыйжада ишке берилген мектептин жер төлөөсү, ашкана, спорт залынын курулушу бүтпөй, имараттын фасады жабылбай, айланасы жашылдандырылган эмес. Такталган маалымат боюнча тендердик мыйзамдардын талаптары жана курулуш нормалары бузулуп, натыйжада объекти жасалмай ишке берилген. Жыйынтыгында мамлекеттик бюджетке 10 миллион сомдук зыян келтирилген. Тактап айтканда, мектептин жер төлөөсү, ашкана, спорт залынын курулушу бүтпөй, имараттын фасады жасалбай, айланасы жашылдандырылган эмес. Ошондой эле коопсуздук системасы электр менен камсыздоо иштери бүтпөй калган. Мындан улам атайын кызмат учурда бюджеттен, гранттардын жана донорлордун каражатынын эсебинен курулган бардык мектептерди текшерип жатканын билдирди. Андыктан жарандар аткаминерлерди билимдин уясы болгон мектептерди курууда коррупциялык жолго барбоого чакырышууда. Белгилүү болгондой, Бишкек шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы иши толугу менен токтоп турган борбордогу номер 5 жана 76 мектепти реконструкциялоого тендер жарыялады. Ал мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт. Шарт боюнча тендерден уткан компания мектептердин дубалдарында кеткен жаракаларды калыбына келтирип, заманбап курулуштун талабы менен тапшырышы керек. Тендердин жыйынтыгы 28 февралдан кийин белгилүү болот. Быйылкы жылга толук тендер жарыяладык. Буюрса ошол 2 мектепти быйылкы жыл ишке киргизүүгө аракет кылабыз. Мисалы 13 мектепти оңдоп түзөө үчүн
Сметалык эсеби 98 миллион болгон, 76-ныкы 110 миллион сом. Мындан сырткары 6 мектепке кошумча корпустарды куруу пландалып жатканын билдирди. Ал эми биз номер 76 мектептин абалы менен таанышканы барганда мектепте шайлоо УИКинин 2 кызматкеринен башка эч ким жок экен. Биз школ боюнча ала алдык эмес да. Ким бар? Учурда иш сапарда жүргөн мектептин директору Аскар Турдуниязов мектепти реконструкциялоону 13 жылдан бери күтүп келишкенин айтат. Быйыл мектеп оңдолуп ишке киргизилет деген кабар аларды кубандырууда. Анткени мектеп жабылгандан бери окуучулардын жарымы номер 45 мектепте, жарымы номер 4 мектепте билим алса, кесип алгандардын жарымы убактылуу номер 76 мектепте билим алып келишет. Аталган мектеп лицей болгондуктан окуучуларга аттестат менен кошо айдоочулук күбөлүк, информатика жана тигүүчү кесибинин сертификаттары тапшырылат. Мектеп өзү 360 орунга ылайыкташтырылган. Бизде 1200 чейин бала болчу, анан жабылганга байланыштуу азыр менде 554 бала окуйт. Көп кабыл албай атам да, потому что биз өзүбүз квартирант болуп жүрөбүз көрүнгөн мектептерде. Буга чейин Бишкектин Свердлов районунун акими Мурат Осмонов жалпыга маалымдоо каражаттарына 76 орто мектеби авариялык абалга туш болгондуктан комиссиянын негизинде жабылганын билдирген. Анын айтымында 76 мектептин имараты 1930 жылы курулган. Эгерде эсептей келсек, быйыл бул мектептин курулганына толук 92 жыл болот экен. Мектептин эскилиги жетип салынганына бир кылым болгону менен техникалык экспертизанын корутундусунда дубалынын калыңдыгы 70 сантиметр, фундаментинин тереңдиги 2,5 метр экени аныкталган. Мындан улам капиталдык ремонт кылып, реконструкциялоо сунушталган. Анткени менен мектептен билим алып келген окуучулар мектептин кайра ишке кирүүсүн чыдамсыздык менен күтүп жатышканын билдиришти. Мектеп ошо эртерээк ачылса деп сурап атабыз. Анткени бул мектеп эскирип калды. Мурдакы 1900 жылдан бери ачылып жүрөт, 36 жылдан бери анан эскирип калды. Ошо жаңы мектепте окусак жакшы болмок. Бунун ордуна жаңы курулса дейсиз? Жакшы, жаңы курулса. Жолсу ремонт кылып койсо. Күнү бою кыйналып калат, особенно кечинде караңгыда келип калып атабыз, алыс болуп мектептагы. Ошо ачылса жакшы болмок. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нурньюз, Бишкек. Бүгүн Жогорку Кеңештин тийиштүү комитети пенсияга байланыштуу маселени карады. Ардактуу эс алууга мөөнөттөн мурда эрте чыгып алгандар да бар. Айрымдары бар акыны алып, ошол эле учурда майнадада иштеп жүргөндөр да бар. Бул жагдай башаламандыктарды жаратып жатат. Муну жоюу үчүн атайын мыйзам долбоору каралууда. Бүгүн Жогорку Кеңештин тийиштүү комитети мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзам долбоорду экинчи окууда карады. Бирок өкмөттүн мүчөлөрү документти кароону кийинкиге калтырууну өтүнүштү. Анткени пенсиялык саясатты өзгөртүүнүн жол жобосу даярдалып жатканы менен түшүндүрдү. Артка кайтып, бардык пенсионерлердин баягы стажына жараша, кошкон салымына жараша, ошого жараша баягы мындан ары пенсиялык саясатты жүргүзсөк деген ойдобуз. Ошон финансы министрлиги да ушул оюбузду баягы бирдей кылып атат, бирок баягы механизмдерин азыр иштеп чыгабыз. Бул где-то бир жайга чейин бара турган иш болуп атат, анткени баягы бардыгын дыкат карап чыгыш керек болуп атат да. Мындай сунушка депутаттардын көпчүлүгү каршы пикирлерин билдиришти. Анткени мугалим, дарыгерлердин айлык пенсиялары көтөрүлөт деп айтылып келет. Бирок эч кандай жыйынтык жок. Өкмөт тарабынан ар кандай жүйөлөр айтылып, иш алдыга жылбайт. Бул жолу да ушундай эле жооптор болуп жатат деп нааразы болушту. Курманбек, бул мыйзамдын долбоор иштелип чыкканына 4 жыл, 5-чи жылга кетип атыптыр да. Ошол 4 жылдын ичинде бир мындай көтөрүү жагында бир иштер, алгылыктуу иштер болдубу? Же кайтарып кое беребиз, финансы жок десек кутулабыз деп келдиңиздерби? 1,5 жылдын ичинде ушул 1,5 эсеге көтөрүү үчүн бир жол жоболорун изилдеп көрүп, биз моундай жумуштарды аткардык, бирок тилекке каршы бул ашырыш кыйын экен деген жумуш болду, же жөн эле жок деп койсо кутулабыз деген жооп менен келдиңиздер. Социалдык фонд тарабынан пенсияны көтөрүүнү 6 айдан кийин карайлы деген сунуш болду. Анткени бул маселе финансы жактан дыкат каралышы керек экен. Бирок кандай болгон күндө да пенсияны 2 эсеге көтөрүү мүмкүнчүлүгү жок деп жатышат. Бул жерде баягы билесиңер, үстөк акы. Мисалы 20 жылдан 25 жылга чейин болсо белгиленген пенсиясынын өлчөмүнүн эсе, мисалы, грубо говоря, 6 000 менен чыкса, дагы үстүнө ошо 6 000, 12 000 менен. Ал эми 25 жылдан өйдө болсо, анда 1,5 эсе. Анда 6 000 эмес 9 000 кошулат. 1,5 эсе ошо 9 000 кошулуп калат да, 6 000 үстүнөчү. В таком деңгээлде, конечно, баягы калп айткан болобуз, андай кыла албайбыз, чын айтайлы, 100%. Мисалы, 6 000 менен чыгып атса, 12 000 менен же, биз билебиз, мугалимдердики 25 жылдан аз жок.
чындап эле. Бирок кандайдыр алгылыктуу деңгээлде 300 сом эмес, 500 эмес, андан көбүрөөк кылабыз деп аны айта алабыз с октября. Эл өкүлдөр берген суроолоруна так жооп ала алган жок. Тагыраагы социалдык фонддон келгендер пенсиянын канча пайызга өсөрү тууралуу толук кандуу жооп бере албай койду. Жыйынтыгында бул мыйзам долбоорун 6 айдан кийин кайра карашмай болушту. Анда Динара Рашимовна, бул мыйзамды азыр так жооп ала албаганыбызга байланыштуу, ошон үчүн 6 айга мындай жылдырып турайлы. Айтсак, буга чейин Жуматаева Кыргызда пенсияга жеңилдетилген шартта эрте чыгуу укугун алып салуу караштырылып жатканын айткан. Ушул тушта ардагерлердин 40% жеңилдетилген шартта ардактуу эс алууга чыккандар экенин, арасында 13 жыл, 8 жыл эрте пенсияга чыгып алгандар бар экенин белгилеген. Ошондой эле иштеп да пенсияда алып жаткандардын көптүгүн айткан. Мына 1 январдан эмки жылга минималдык прожиточный уровеньге жеткизишибиз керек. Жанагы дисбаланстар деп атабыз. Эми албетте бул боюнча азыркы учурда али эрте айтканга, бирок бир канча чечимдерибиз, сунуштарыбыз болот. Эдил Жолдубаевич, сиздин конкреттүү бир кадамдар, пландарыңыз жок. Сөздөн ишке өтүшүбүз керек. Иш жасашыбыз керек. Жашоо минимуму 5800 сомдон тегерегинде. Расмий маалыматка ылайык Кыргызстанда азыр 714 миңден ашуун пенсионер бар. Алардын 51% жашоо минимумунан жогору өлчөмдө. Ал эми 49% бул көрсөткүчтөн төмөн пенсия алат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусундагы 2 күндүк иш сапарын алкагында Ош-Баткен Исфана автожолунун оңдоо иштери менен таанышты. Өкмөт башы анда оңдоп түзүүнү тездетүүнү тапшырды. Өкмөттүн басма-сөз кызматынын билдиришинче, жолдун Нокат-Баткен бөлүгүн оңдоого жакында тендер жарыяланат. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн Жапон өкмөтү каржылаган Жапон эл аралык кызматташтык агенттиги $50 миллион берет. Акылбек Жапаров аталган облуста эртең өкмөттүн көчмө жыйынын өткөрөт. Анда негизинен Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзамдын аткарылышы талкууланат. Башында бул мыйзамдын алкагында өзгөчө макам берилчү айылдардын тизмесине 62 кыштак кирген. Кийинчерээк алардын саны 80ден ашышы мүмкүн экени айтылган. Президент Садыр Жапаров бул мыйзамга өткөн жылы сентябрда кол койгон. Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Вячеслав Володин менен жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Москвада жолукту. Мында Мамытов Орусиядагы жаңы миграциялык эрежелерге байланыштуу маселе көтөргөнүн билдирди. Биз жумуш менен камсыз кылуу, Орусиянын аймагына кирүү үчүн керектүү жол жоболордон өтүү үчүн Кыргыз тараптын көмөгү менен Кыргызстанда Орусиянын миграциялык борборун ачуунун максаттуулугун карап көрүнөтүнүбүз деди Мамытов. Вячеслав Володин бул сунушту оң кабыл алганын жана сунуш Орус өкмөтүнө жөнөтүлөт деп айтканын белгиледи. Орус парламентинин басма-сөз кызматы Володин менен Мамытов алакка катышты өнүктүрүү жолдорун тиешелүү комитеттердин өз ара кызматташуусу өңдүү маселелерди талкуулаганын кабарлады. Ошону менен катар тараптар миграциялык саясатты, тактап айтканда эмгек мигранттарын колдоо, Кыргызстанда орус тилин окутуу маселелерин экономикалык жана гуманитардык байланышты талкуулашты. Ошондой эле Талант Мамытов Вячеслав Володинди Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. 577 этникалык кыргызга кайрылман макамы берилди. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин жыйынында билдирди. Аталган комитет Кыргызстандын жарандыгы жөнүндө жана тышкы миграция жөнүндө мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү долбоорун карап, жогорку кеңештин кароосуна жөнөттү. Бул долбоордо этникалык кыргыздардын жана кыргыз тектүү жарандыгы жок адамдардын укуктук статусун жөнгө салуу чаралары каралган. Расмий маалыматка ылайык Кыргызстанда жалпысынан 65 миңден ашуун этникалык кыргыз жашайт жана алардын 15 миңдейи кайрылман макамын алган. Өткөн айда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 2 миңден ашуун адамга жарандык берилген. Алардын басымдуу бөлүгүн тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар түзгөн. Той таш өткөрүүдөгү эрежелери камтылган мыйзам долбооруна ылайык үй бүлөлүк салтанаттар 100дөн 200ге чейин, үйлөнүү тойлоруна 200дөн 300ге чейинки адам катышуусу керек. Үйлөнүү тойлорунда 3төн ашык эмес жеңил машина колдонулат. Ал эми маркумду акыркы сапарга узатууда катышуучулардын саны чектөөсү жана бодо мал союлбайт. Маркумдун элесине арналган иш-чаралар 100дөн 300ге чейин адамды чакыруу менен өткөрүлөт. Мыйзам долбоорунда бул талаптардын бузгандар жоопко тартылат. Ал эми кызмат адамы болсо иштен алынат деп жазылган. Мыйзамдын демелгечиси катары депутат Улукбек Ормонов көрсөтүлгөн. Документтин негиздемесинде ал ысырапкорчулукка каршы жана пандемияга байланыштуу экени жазылат. 28 февралда Кыргыз Республикасында үйлөнүү той, үй бүлөлүк салтанаттарды маркумду акыркы сапарга узатуу жөнүндө мыйзам долбоору боюнча жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети парламенттик угуу өткөрөт.
Ал эми Кыргызстан жана Тажикстандын чек чектеш айылдардын аксакалдары ынтымак жолугушуусун өткөрдү. Лейлектин чек аралаш айылдарынан 40га жакын жана Тажикстандын Гафуров районунан аксакалдар келген. Жалпысынан 100дөй адам чогулду. Ошондой эле жолугушууга Лейлектин акими Алмазбек Рахманкулов жана Тажикстандын Гафуров районунун башчысы да катышкан. Теманы Баткендеги кабарчыбыз Бактыгүл Мирадилова улайт. Лейлек районунун чек аралаш айылдарынын аксакалдары менен Тажикстандын Гафуров районунун аксакалдарынын ынтымак жолугушуусу болду. Жолугушуу Кыргызстандын Борбордук айылы менен Тажикстандын Гистеварс айылы чектешкен жерде уюштурулуп, ага Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов жана Тажикстандын Гафуров районунун башчысы катышты. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые аксакалы. Кутмандуу күнүңүздөр менен коноктор жана аксакалдар. Бүгүн достук эки тараптын сүйлөшүүсү менен чай өткөрүлүп жатат. Биз достукта жашайбыз, ошондой кылабыз. Болуп өткөн окуялар кайра кайталанбаш керек. Баарыңыздарга бакыт каалайм, ийгилик каалайм. Мы все-таки испокон веков жили в дружбе, мы как бы братские народы, и так останемся. Мехру мухаббат керак. Мана шу хозыр камайып калды бизде. Мээрим кичпейилдик бизде азайып калды. Ошондуктан биз биригип достукта, ага инилик, тууганчылыкта жашашыбыз керек. Бүгүн эки өлкө бийликтери тарабынан бардык иштер жасалып жатат. Эки улут калк бири-бири менен ынтымакта жашасын. Ikkala davlatimizning rahbariyati tomonidan hamma ishlar qilinib yotib. Жолугушууда эки тараптын аксакалдары ынтымак чай ичип, эки элдин биримдигин бекемдөөнү, ошону менен бирге жаштарды да ынтымакка чакырып, бейпил жашоо керек деген билдирди. Эки элдин ортосунда биздин мадас атабыз менен Каныге энебиздин тарыхы бул түбөлүк эки элдин түбөлүк тарыхы болуп саналат. Биз бул тарыхты биз сактап калышыбыз керек. Делимитация, демаркация боюнча комиссиядагылар иштеп бүткөндөн кийин карым катнашты. Мындан ары достукта, ынтымакта биргелешип, мурда кандай жашап келген болсок, ошол убакта жашайлы деген ниетте аксакалдар келип жолугушуп, бири-бири менен ынтымакта бар пикир алышты. Мындай жолугушуу буга чейин 4 февралда Баткен районунун Көкташ, Аксай, Таштумшук айылдарынын аксакалдары менен Согди облусунун Чоркук жамаатынын Саманьон Майский кыштагынын аксакалдарынын катышуусунда өткөрүлгөн. Аталган иш-чара 27-28 январда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин өткөрүлдү. Чырдын кесепетинен 11 кыргыз жарадар болгон. Ал эми Тажикстан тарап 13 киши жабыркаганын, дагы 2 каза тапканын кабарлаган. Кыргыз-Тажик чек арасынын узундугу 976 чакырымды түзөт. Анын 504 чакырымы гана демаркацияланган. Калган аймактардын азыркыга чейин тактала элек эки мамлекеттин чек арасын тактоо боюнча иш алып барган өкмөттөр аралык комиссия кайсы документтерге карата таянуу керектиги боюнча бир пикирге келе элек. Бактыгүл Мирадилова, Бакыт Саитов, Нурньюс, Баткен облусу. Ош шаарына Өзбекстан Республикасы 11 000 дана кут тарагын белек кылды. Көчөттөр бүгүн достук өткөрмө бекетинен жүк ташуучу унаа менен шаарга келип түштү. Эми шаар бийлиги бул көчөттөрдү бир күндө олтургузууну пландап жатышат. Кененирээк Рыспай Мажитовдун материалында. Өзбекстан Республикасынан берип аткан Кыргыз-Өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекетинен чыгып келе жаткан бул оор жүк ташуучу унаа Өзбекстандын Андижан облусу тарабынан Ош шаарына белек катары берилген 11 000 дана кут тарагынын көчөттөрүн алып келип жатат. Бул көчөттөрдү алып келген делегацияны Андижан облусунун акиминин орун басары Азиз Максумов жетектеп, кыргыз тараптын сый урмат менен тосуп алганына ыраазычылыгын билдирди. Биз mana 10-15 kun oldin boshlagan edik. Shu Osh shahrini hokimiyatdagilar biz hamkasblar. Мындан 15 күн мурда Ош шаардык мэриясы бизге Андижан сыяктуу Ошко да Павлония көчөтүн эксек деген биз ар кандай долбоорлор же жакшы иш-чаралар болсо көмөктөшүүгө даярбыз. Бизге маани берип жасап жаткан иштерибизге жогорку баа бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Sizlarga mana shunaqangi e'tibor qaratganinglar uchun, bizni shu bo'layotgan ishlarga yuqori baho berayotganinglar uchun o'z tashakkurimizni izhor qilamiz. Ош шаардык мэриясы быйыл калаага 35
35 000 түп көчөт олтургузууну пландаган. Анын 10 000 түбүн Өзбекстан берерин айткан. Бүгүн минтип 1000 түп ашчасы менен 11 000 дана көчөт экинчи борбор калаага келип түштү. Кала бийлиги бул көчөттөрдү жакынкы күндөрү шаарга бир күн ичинде олтургузууну пландап жатышат. Жана Ош шаарында бир күндө 10 000 түп половина көчөтүн отургузабыз деп. Анан биз тууган коңшу Андижан областына кайрылганбыз. Ушул половина көчөттөрүн белек иретинде берүү маселеси боюнча сүйлөшкөнбүз. Кудайга шүгүр, бүгүн зам губернатор өзү Азиз мырза келип отурат. Ошол азыр 11 000 штук. Биз 10 000 сураганбыз, белек иретин 11 000 штук. Ошол дана половина көчөтүн алып келди. Кудай буйрса, ошол жакын күндөрү ошону бир күндө эгүү маселесин карап атабыз. Бул кут же павлония дарагы тез жетет. Аталган дарактын жалбырагынан малга тоют катары. Ал эми анын бадалдары дээрине жеткенде дарактан кымбат баалуу эмеректерди жасаса болот. Учурда бул дарактар Андижанда кеңири тараган. Ысыкты сүйүп, сууну аз талап кылган дарак. Андыктан Ош шаарынын рельефине ылайыктуу. Bu pavloniya nimaga aynan pavloniya? Biz Andijon viloyatida 4-5 yil oldin boshlangan. Bu juda ham tez o'sadi. Эмне үчүн павлония десек, биздин Андижанда бул даракты эгүү 2-3 жыл мурун башталган. Бул кут дарагы тез өсөт, көп суу талап кылбайт, жалбырагы чоң болот. Ушуну менен катар жазында пушту түстү гүлдөйт. Биздин климатка ылайыкташкан жакшы көлөкөт жүрөт. Hattoki bu o'zini o'sha yaxshi bir anaqani olgandan keyin tangachalik ham quyosh soyasini, quyosh nuri tushmaydi. Көчөттөрдүн бир нече даанасы шаардагы жаштар паркына олтургузулду. Эки өлкөнүн өкүлдөрү көчөттөрдү тигишип, бул менен эки элдин достугу дагы да чыңдалаарын белгилешти. Mana do'stligimiz abadiy bo'lsin. Mana shu yerda birga turibmiz, hammamiz bir yerda yashayapmiz, birga odammiz. Mana sizlar shunday ko'chatlar olib kelibsizlar. Abadiy mana shu ko'chatlar tursin mana shu yerda. Ushda ham obod bo'lib keldi. Umidimiz yaxshi bo'lib, hech qachon zahmat chekmasin. Ош шаарында буга чейин кут дарагынын эки түрү өстүрүлүп келинсе, бул коңшулардан белекке берилгени 3-чү түрү. Адистер павлониянын бул түрү гүл ачкан кезде шаарга укмуш кооздук тартуулайт дейт. Эми кала бийлигинин мойнунда арзандын тузу татыбайт кылбай, белекке келген көчөттү жакшылап карап, өстүрүп алуу гана калды. Өзгөчөлүгү, мисалы көрүп бергенден сырткары бул тез жетилет да. Мисалы кээ бир дарактар 20 жыл, 30 жылда жетсе, бул 10 жылдын ичинде минимум 7 жылдын ичинде жетилет деп айтышат. Андан сырткары бул баягы строй материалга дагы жакшы да, мына ламинанттар, мисалы ошол эле паркетный полдорду чарчып болот мындан. Андан сырткары мунун гүлдөгөн мезгилинде декоративдүүлүгү жогору. Бул да өтө көп түрлөрү бар. Мына бизге Өзбекстандан келип аткан көчөттүн азыр ушул декоративдүүлүк көбүнчө гүл берген, көрп берген жагынан жогору деп айтып атат коллегалар. Быйыл шаардык казнадан көрктөндүрүү комбинатына 122 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми комбинат калага жалпы 35 000 түп көчөт олтургузууну максат кылса, анын 11 000-ин коңшулар белек кылды. Кала бийлиги алдыда дагы 24-25 000 түп көчөт олтургузуш керек. Ал эми шаарда жалпы бактарактын ар кандай 38 түрүн кездештирсе болот. Рыспай Мажитов, Тимурлан Эрнесулу, Нурньюс, Ош шаары. Эми Нурньюс маалымат программасынын соңуна эл аралык кабарлар. Украинанын чыгышында Киевдин күчтөрү менен Москва колдогон жикчилдердин ортосунда ок атышуулар болду. Атышууда 2 украиналык аскер каза болгон. Ал эми Япониянын түндүгүндө тынбай жааган калың кар поезддерди жана каттамдардын массалык түрдө токтолушуна алып келди. Бүйүрдү кызытып, эмоцияга толгон кышкы Олимп оюндары расмий түрдө жыйынтыкталды. Натыйжада медаль саны боюнча кем алады? Алдыңкы сюжетте келен сөз кылабыз. Европанын айрым өлкөлөрүндө болгон каттуу шамалдан 16 адамдын өмүрү кыйылды. ЮНЕС деп аталган борондон Нидерландда жана Польшада 4-төн, Улуу Британияда 3, Германия менен Бельгияда 2-ден, Ирландияда 1 адам каза болду. Миллиондогон үйлөр жана мекемелер электр жарыгы жок калып, айрым учак жана темир жол каттамдары убактылуу токтотулду. Табият кырсыгы Бразилияда да болуп, каттуу нөшөр жана жер көчкүнү пайда кылган. Андан 146 адам каза болуп, дагы 200 адамдын дайыны табылбай жатканын билдиришет. 21 февралда Япониянын түндүгүндө тынбай жааган калың кар поезддердин жана каттамдардын массалык түрдө токтошуна алып келди. Бул тууралуу жергиликтүү телеканалдар билдирет. Жергиликтүү синоптиктердин айтымында секундасына 40 метрге жеткен каттуу шамал менен коштолгон кар Хоккайдодо дагы бир нече күн уланат. Ошол эле учурда кээ бир райондордо жаан-чачындын суткалык көлөмү 80 сантиметрге чейин жетет. Ошонун себебинен айрым аймактарда дүйшөмбүдөн тарта башталгыч жана орто мектептердеги сабактар токтотулган. I'm here.
Улуу Британиянын 95 жаштагы ханышасы Елизавета экинен коронавирус чугузуп алганы белгилүү болду. Бул тууралуу Букингем сарайынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта ханышанын симптомдору суук тийгендей жеңил өтүп жатканы айтылат. Букингем сарайы ханышага медициналык жардам көрсөтүп жатканын белгиледи. Өткөн жылдын апрель айында падышанын күйөөсү Эдинберг герцогу принц Филипп 99 жашында каза болгон. Украинанын президенти Владимир Зеленский 20 февралда жасаган билдирүүсүндө баарын үн катпоо режимин күйгүзүп, кризисти тынч жол менен чечүүгө аракеттенүүгө чакырды. Ал ошондой эле үч тараптуу байланыш тобунун жолугушуусун чукул өткөрүүгө кызыктар. Ага Украина, Орусия, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму кирет. Эки өлкөнүн ортосундагы мамиле күндөн күнгө чыңалып барууда. 19-20 февраль күндөрү Украинанын чыгышында Киевдин күчтөрү менен Москва колдогон жигчилдердин ортосунда ок атышуу болгон. Атышууда эки украиналык аскер каза болгону расмий кабарланды. Москванын Пушкин аянтына Украинага каршы согушка каршылыгын билдирип, пикетке чыккан бир нече укук коргоочуну полиция кармап кетти. Алардын арасында Лев Пономараев, Михаил Кригер жана Юрий Самодров бар. Укук коргоочулар бомбадан көрө мектептер жана окуучулар Орусия Украинадан колуңду тарт, Украина менен согушка жол жок деген жазууларды көтөрүп турушкан. Бейжинде кышкы Олимпиада 2022 оюндары расмий жыйынтыкталды. Кышкы Олимпиада 2022 оюндарына спорттун 15 түрү боюнча мелдеш болуп өттү. Алтын медалдын саны боюнча биринчи орунга Норвегия, экинчи орунга Германия чыкты, үчүнчү орунда Кытай эледи. АКШ бул жолу 4-чү орунга чыкса, Орусия 9-чу болуп калган. Быйылкы Олимпиада коронавирус пандемиясынан улам катаал чектөөлөрдүн шартында өттү. Бардык спортчулар жана аларды коштоп келген адамдар улам тест тапшырып, эки жака ээн эркин чыга алышкан жок. Кийинки кышкы Олимпиада 2026 жылдын февраль айында Италияда өтөт. Бүгүн мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дареги экранда көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.